Урматтуу достор, кандайсыңар? Мен кайрадан түз эфирдемин. Түз эфирдин жыйынтыгы жакшы болуп атат окшойт, ошондуктан баягы чындык издеп келген, ак ийилип, адилеттүүлүк тебеленип жаткан жерден ыйлап мага арызданып келгендер толтура. Мен колумдан келишинче колдоп, коомго жеткиргенге аракет кылып атам. Себеби дегенде менин өзүмдүн милдетим ошол. Сот, прокуратура, милиция эмесмин, мен ал жагынан жардам бере албайм. Юрист, сот, адвокат да эмесмин, ал жагынан да жардам бере албайм. Болгону көз карандысыз журналист катары эч нерсени жашырбай, Артур Батырбеков мырза мени түз эфирде көрүп атат. Бардык группаларга, бардык мени көрүп аткандардын баарына таратып койсоңуздар, силерден суранам. Себеби дегенде азыр кече жогорку кеңешке СИЗОдон кайтып барган депутат жөнүндө сөз болот. Баягы түз эфирлердин жыйынтыгын мен өзүм көрсөтүп атам, айтып атам, деп атам. Ошондуктан бул эфирде дагы жете тургандарга жеткириш керек. Керек болсо президентке, Ташиевке, башкы прокурор Зулушевке жеткириш керек. Болбосо чындык чыркырап, эне ыйлап, колундагы өзүнүн жеке менчик мүлкүн тартып алган депутаттын күнөөсүн эч качан мойнуна алдыра алышпай эле ушинтип кыйналып атышат. Бүгүн сөз кече жакында, кечеби качан болду же? Депутат парламентке качан барды? 11 март күнү. 11 март күнү. Бүгүн 12-си, кече барып турду. Бүгүн 12 март, кече 11 март күнү жогорку кеңешке Алтынбек Сулайманов жетектеген Бирбол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов деген эл өкүлүмүн деген депутат СИЗОдон тура эле түз жогорку кеңештин жыйынына барып өзүнүн отурган креслосын ээлеп отурду. Бул жаңылык дүңкеледей түштү, чоң эле бомба эле болду. Себеби дегенде СИЗОдо отурган депутат өзүнүн креслосуна барып кайра парламенттик жыйынга катышып атканына элдин баары таң калды. Качан кармалды эле? Азыр 2021 жылдын 15 январь күнү ГКНБ, кыргызчасы УКМК, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кайманаты душка деп коет экен. Элестеткиле, биздин депутаттардын немелери бар, кличкалары бар, кайманаттары бар. Дүйшөн Төрөкулов деген жаранды Көрсал деген жогорку кеңештин депутаты экен. 17 жылдын январынан баштап депутат экен. 2017 жыл январдан баштап Бирбол фракциясына депутат болуп отурган Дүйшөн Төрөкуловду 2021 жылдын 15 январында УКМК тарабынан кармалып СИЗОго киргизилген. 2 ай отуруп атат ошондо. 2 айга жетпей отуруп атат, январь, 15 январь, 15 февраль, 15 мартка жетпей, мына 2 айга жетпей, сот деген жана баш коргоо чарасын караганда 2 айга убакыт берет да, 2 айга камайт, же болсо башка баш коргоо чарасын карайт да. 2 айга жетпеген убакытта эле биздин жогорку кеңештин депутаты чыгып кайра парламентке жыйынга барып катышты. Кайсы депутат экенин биз эстетип коелучу. Так. Мынаке. Оштон самолеттон УКМК кармап, жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов деген депутатты УКМК кармап самолеттон Бишкекке алып келип, УКМКнын СИЗОсуна камайт. 2021 жылдын 15 январь күнү кармалып, СИЗОго кармалып атат. Бул деген ар бир кыргызстандык жаран, чет өлкөдө болобу, Кыргызстанда болобу, ар бир чет өлкөлүк жаран каякта болбосун, кыргыз жараны ушул видеону, тасманы көрдү. Эми экинчи тасма. Эмне үчүн азыр? Эмне үчүн парламентке душка кайманаты бар Дүйшөн Төрөкулов деген азыр Дүйшөн Төрөкулов деген депутат эмне үчүн парламентке барганын, кантип СИЗОдон келип калганын, кандай мындай жагдайда СИЗОдон келип ошол жогорку кеңешке отуруп калганын, өзүнүн креслосунун, жылуу креслосунда отуруп калганын кызыккан журналистке Дүйшөн Төрөкулов деген мондай жооп берип атат да. Мындай деп тагынышпайт. Сизге бөркүмдө ишенем. Чечеңизге мен толугу менен макулмун.
тергөө абагына. Қандай қағаз жүзінде қанша бердіңіз? Қағаз жүзінде берген. Көрсете аламыз ба? Ақылбек Жапаров. Не болду? Загрузка болуп атат. Бул тасманы көрдүңүздөр сиздер. Мына Дүйшөн Төрөкулов деген тергөө абагынан Акылбек Жапаровка конституцияны кабыл алуу боюнча макулдугумду бергенмин, өзүмдүн бөркүмдө ишенем деп атат да. Эл арасында парламенттин сатылма депутаттары, жанагы чимкирик депутаттар келген бийликтин айтканын кылыш үчүн чөгөлөп ар бир айтылган сөзгө, берилген буйрукка чөгөлөп таазим этип макул болуп атышат. Ошонун арасында Дүйшөн Төрөкулов деген ГКНБнын СИЗОсунда отурган депутатты эмне үчүн парламентке алып келгенин себеби конституцияга боюнча кол коюш керек беле. Мен түшүнгөн жокмун. Эмесе сөз башынан болсун, Дүйшөн Төрөкулов жөнүндө эмнеге сөз баштадык. Менин маңдайымда Чынара Жамгырчиева деген эжекебиз отурат. Чынара Жамгырчиева эжекебиздин кожоюну, өмүрлүк жолдошу Варис Абдуллаев деген жаранга тиешелүү Ошто тери иштетүүчү завод бар экен. Ошто жашагандар болсо, тери иштетүүчү завод бар экенин тасдыктап коюңуздар, түз эфирдин астына жазып коюңуздар. Ошол завод Варис Абдуллаев деген жаранга карайт экен. Анын келинчеги Чынара Жамгырчиева эже азыр деген кандай негизде ошол Дүйшөн Төрөкуловду ГКНБ кармап атат. Ал Чынара Жамгырчиева эжекебизге ошол депутаттын кандай тиешеси бар, ошону сөз башынан болсун дагы. Чынара эже, өзүңүз айтып берсеңиз. Жакыныраак отуруңуз эже. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Бул сөздү башынан баштайын. Завод менин жолдошума 1999-жылы менчигине катталган. Абдуллаев Варистин атында Ошская көчөсү 371 дарегинде жайгашылган завод. Ал жерде терлерди, уйдун, койдун терлерин иштетип чыгарчы. Кол алдында 30 киши иштечи. Эже имарат чоңбу же кичинекейлеби? Имарат аябай чоң. 65 сотук жерде жайгашылган. Ал жерде деген канча деген станоктор бар, канча деген тараза эмнелер бар, чоң. Эгерде ошол сумманы эсептеп келгенде 1 миллион долларлык расход кеткен ал жергечи. Ал жерде деген склад, завод, 7 комната үй, 30 ишкерди камсыздап турганда бир билтеген эле орточороок чоң завод болгон да ал мезгилде. Эже Союз малында эле завод болчу, тери иштетүүчү. Азыр дагы деле ошондой уланып келатат. Жок, 2004-жылга чейин менин жолдошум иштетет, 99-жылдан баштап. 2004-жылы менин жолдошумду белгисиз себептерден Кыргызстандын жараны болсо дагы Кытайга депортация кылып коет. Ошо менен Кытайга кеткенден кийин, бул киши кеткенден кийин, азыр биз айтып атпайлы, жогорку кеңеште жана бир бол фракциясынын депутаты Дүйшөн Төрөкуловду айтып атабыз, ошол Дүйшөн Төрөкулов, Алтынбек Сулайманов баш болуп, булар баягы заводко көзү түшөт. Ал жерде деген жанагы Шаменов Жантай деген Төрөкулов менен подельник болуп камалбадыбы 2021-жылы 15-январда. Шаменов Жантай ошол менин жолдошумдун кол алдында товар ташычы болот. Себеби дегенде ал Оштон Бишкекке жөнөт алып келип турган Шат деген кишиге. Ошондо бул кайсы жерден товарды кандай кылып эметет, бул баардык нерсени Шаменов Жантай Төрөкуловго маалымат берип турган. Муну басып алганга себеби дегенде аны дагы ОПГшник экен ал киши. Шаменов Жантай кечээ кармалганда тастыкталды. Анан ошол экөө бири Эже кечирип коюңуз, Төрөкул Дүйшөндүн Оштуктар айтат да, Ош шаарынын тургундары Душка деген кайман аты бар деген чынбы? Ал чын, баардыгы айтат. Ошондо деген кара болуп калабы? Да, каралардын мүчөсү, себеби Алтынбек Сулайманов да каралардын мүчөсү болгон. Ошондо Алтынбек Сулаймановдун водители болуп иштеп турган Төрөкулов ошол мезгилде. Анан баардыгы биргелешип, булар анан кийин заводду тартып алат. Төрөкулов жана Шаменов Жантайга айтат: "Мына договорду Абдуллаев Варис деген 2004-жылы 25 сентябрь күнү Кытайга кетип атпайбы? Кетирип ишет, муну
Кандай негиз ошондо алдагы мыйзамсыз да чынбы? Да, конечно, мыйзамсыз. Себеби дегенде Абдуллаев Арис менин жолдошум Кыргызстандын жараны, кыргыз паспорту бар. Эмненин негизинде без паспорт Кытайга чыгарып иди. Себеби ушул азыркы күнгө чейин тергөөдө да далилденбей келатат. Себеби ошол мезгилде менин жолдошум айтып атат, Тимур Андрей деген эки УКМКнын тергөө эмеси сотрудниги дейт. Мени Бишкекке Өзбекстанга виза алганы келгем дейт. Ошо виза алганы келгенде Салиевада бир батирди снимать этет. Ошо батирден чыгып келатканда Андрей Хармоловду чакырып, жүр сени деген мени начальнигим чакырып атат УКМКга дейт. Анда эми ГКМ болчу азыр. 2004-жылы. 2004-жылы ГКМга келатканда эле жолдон бирөөнү чалып сүйлөшөт экен. Сүйлөшкөндө ал чыгат. Чыккандан кийин эле башына бет кап кийгизип коет. Менин жолдошум. Мешок кийгизип. Бет кап эле капкара. Маска. Маска кийгизип коет. Эчтеке көрүнбөй калат. Анан эле дейт бир эки этаждуу бир үйгө жетелеп алып барды дейт, мени дейт. Анан барып батерикага наручник менен кадап койду дейт. 3 күн күнү түнү ошо жерде уктабай отурдум дейт. Булар өздөрү кирип чыгып. Сиз 3 күн издедиңизби, издебедиңизби? Мен ал кезде жок болчумун. Биз 2014-жылы үйлөндүк биз. Анан кийин ошол мезгилде ошентти дейт, наручник менен кадалып туруп, мен анан кийин 3-күнү күнү сени ошто бир иштер болуп атат, ошко алып барыш керекпиз деп Манас аэропортуна алып барыптыр. Манас аэропортуна алып баргандан кийин эле мен самолетко түштүм дейт. Баягы маска кийип турам дейт, эчтекени көрбөйм дейт, көзүм караңгы дейт. Кирсем эле кытайча жазуусу бар, самолетте отуруп калдым дейт. Анан мен бир уйгур, бир кытай турду дейт. Мен эмнеге каяка алып баратасыңар десек, бир Кытайда бир иштер болуптур, сени Кытайга алып кетип атат. А мен Кытай кыргыздын жараны болсом эмнеге барам дейт. Бирок мен эчтеке алым жетпейт дейт. Укугум жок болду дейт. Мен кача албайм дейт. Аэропортто самолеттен дейт. Айла жок Кытайга кеттим дейт. Без документ, без нечего Кытайга барат. 42 күн Кытайдын түрмөсүндө отурат бул киши. Кытайдын түрмөсүндө бир тергөө да болбойт. Бир сот да болбойт. Сурак да болбойт. Анан сурайт баягы сакчылардан, эмненин негизинде камалдым десе, жата бер деп коет. Ошондо анан 42 күндөн кийин анан мени чыгарып койду дейт. Айла жок анан мен Артушка ата энемдин үйүнө барып жүрдүм дейт. Жүрөт ал киши. Жүрүп анан кийин Шанхайга кыргыз элчилигине консулуна чалат бул. Мен Кыргызстандын жаранымын. Белгисиз себептер менен мени бул жака алып келди. Эмненин негизинде мен паспортум жок, Кыргызстанга чыга албай атам дейт. Анан ал жердеги элчиликтер бир Кыргызстанга жөнөтөбүз дейт дагы. Ошол сүйлөшүүлөрдү билгенден кийин кайра Кытайдан кайра бул кишини 18 айга камап коет. 18 айдан кийин дагы түрмөдө отурат бул киши. 18 айда айтат 4 гана бир тоголок нерек суу менен 18 ай жашаптыр. Көрдүңүзбү? Ошентип анан бул 18 айдан кийин чыгып, анан кийин элчиликке 2011-жылы февраль айында баягы Бакиев кетет. Бийлик алмашуу. Кайсы жыл болот? 2010. 2011. Роза Отунбаева келет, баягы убактылуу өкмөт болуп келген кезде 2011-жылы анан временный паспорт жасап колуна бергенден кийин февралдын күнү анан бүгүн алса эртеси Кыргызстанга келет. Ошо менен азыр Кыргызстанда. Ошол убакыттын ичинде эмне болуп атат? 2004-төн 2011-ге чейин 7 жылдын ичинде бул жакта эмне болуп атат? Несин ким эмне алып атат? Бул туура суроо берип атасыз. 2004-жылы 25-сентябрда Кытайга кеткенден кийин булар жана Шаменов Жантай деген бул менин жолдошумдун заводун 2004-жылы 5-августта жасалма договор менен заводду өзүнө каттатып алат. Жасалма. Мына. Бул жасалма келишим, жасалма келишим. А муну деген анан биз деген анан тиги баягы сатып алды, сатты деппи? Да, сатып алды. Ошондо Абдуллаев Шаменовго сатып атабы? Абдуллаев Шаменовго сатты деп. Бул деген Абдуллаевдин колу эмес. Жок, кол эмес деп, анан кийин 2019-жылы экспертизага берип, бул кол жалган кол деп берип атат мына эксперт. Экспертиза Абдуллаевдин колу эмес деп. Да, кол эмес деп такталып. Шаменов деген ким экен ал? Жантай деген ошол менин күйөөмдүн заводунда жумушчу болуп иштеген киши. 2004-жылы иштеген. 2004-жылы. Жок, ол каяктан кийим дегеним? Бул көлдүк болот. Бирок Төрөкулов менен Дүшөн менен Алтынбек Сулаймановдор менен биргелешкен. Себеби дегенде бул жерде
Шаменов Жантай өзүнүн көрсөтмөсүн берип атат. Ошо сурооңузга дагы мен кошуп кетейин. Мен деп мына деп берип атат. 2004-жылы Төрөкулов Дүшөн дейт. Мага келишим кагазды колума алып келип берди дейт. Шаменов айтып атат. Шаменов айтып атат. Сен нотариус менен сүйлөшүп койдум. Только гана колуңду коесуң, калганын өздөрү бүтүрөт дейт. Ал киши Шаменов Жантай алып келген келишимге өзү кол коюп коет. Абдуллаев Фаристин колу даяр болуп коюлуп келет дейт. Деп көрсөтмө берип атат. Ал маалда Абдуллаев Фарис Кытайда, Кыргызстанда эмес. Кыргызстанда эмес. Анан ошонун негизинде дейт, анан мен завод ээси болуп калдым дейт. Анан баягы Шаменов айтып атат, Жантай айтып атат. Завод ээси болуп калгандан кийин сотко барып баягы тастыкташ үчүн сотко барат экен. Сотко барганда, сотто мындай деп сотко барганда айтат экен, сот менен сүйлөшүп койдук. Сиз жанагы Ким айтып атат? Төрөкулов айтып атат, Дүшөн айтып атат. Мен сот менен сүйлөшүп койдум. Сен бара бер. Барып ооба дейсиң, кол коюп койсуң, болду, бүттү. Завод сенин атыңа өтөт дейт. А ошондо деген Шаменов деген Дүшөн Төрөкуловго кайрылып заводду мага алып бергиле деп атабы, же жөн эле тиги Дүшөн Төрөкулов өзү эле алып эле сен иштете бер деп атабы? Булар максаттары кандай болгон? Булардын ортодо келишүүлөр болгон, сүйлөшүүлөр болгон. Себеби Төрөкулов Дүшөн Алтынбек Сулаймановго экөө барып айтышкан. Бул заводду сен иштете бересиң, өзүң атыңа каттайып кое бер. Калган жумуштарды биз бүтүрө беребиз. Себеби деп бул как өтө бир акча сунушташкан да. Ошондо түшкөн пайданы бөлүшүп алабыз деген сөз да. Ал сөз айтылган эмес бул жерде. Только гана бир менин оюм бул, менин оюм. Бирок Шаменов Жантай айтып атат, только мени коркуткан дейт. Заводду өзүңө аласың, эгер эметпесе өлтүрөм деп пистолет такаган дейт. Ким? Төрөкулов Дүшөн. Мен Төрөкулов Дүшөн Шаменов Жантайдыкка пистолет такап, заводду өзүңүн атыңа өткөрүп аласың. Өткөргөндөн кийин мен бирөөгө айтамын, ошол кишиге өткөрөсүң деп айтат. Анан бул бакушу өлүп калбайын деп анан коркуп, анан заводду өзүнүн атына өткөрүп атат. Бул көрсөтмөдө да, тергөөдө да бар. Мына тастыкталып. Ошондо Шаменов Жантай сиздин өмүрлүк жолдошуңуз тарап болуп атабы азыр? Жок, мен өмүрлүк жолдошум тараптыкта болгон жок, тиги тараптыкта болгон жок. Болгон акыйкат сөзүн айтты ал киши. Эч кандай. Анан 2004-жылы баягы Дүшөн Төрөкулов сот менен сүйлөшүп койдум деп атпайбы? Ошондон кийин деген тиги заводдун жетекчиси болуп, ээси болуп Шаменов Жантай болуп калат. Анан кайсы жылга чейин кантип иштеп атат? Шаменов Жантай 2000 мындай болуп атпайбы? Шаменов Жантайга 2004-жылы 5-августта өтүп калып атат завод. Ээси болуп калат. А заводду 2000 анан кийин Шаменов Жантай өзүнө заводду өткөрүп алгандан кийин Кадырова Анипа деген болот. Бул Төрөкуловдун тааныштары болот. Тууган эмеспи? Тууган эмес. Жантайдын да жакшы таанышы болот. Бул үчөө тең биргелешкен кишилер. Ошондо деген бул уюшкан кылмыштуулук топ болот да. Топтун мүчөлөрү. Ооба, мүчөлөр болот. Эми ошого бул аял кишини аралаштырып атышат булар. Атайын. Анан бул Кадырова Анипага 2008-жылы эле 7-февралда Шаменов Жантай сатуу жолу менен купли-продажа кылып өткөрүп коюп атат. Аялга. Ошондо Шаменов Жантай Абдуллаев Фарис жоктугунан пайдаланып канча жыл заводко ээлик кылып атат? 4 жыл ээ болуп атат. 4 жыл. Анан кийин деген бул аялды дагы тиги эме таап келип атабы? Дүшөн Төрөкулов таап келип атабы? Шаменов Жантай айтып атат, мен Төрөкулов дайындаган, мен ошон үчүн мен макул болгом деп атат. 4 жыл пайдаңды көрдүң, эми буга өткөрпөйм. Завод баары бир биздики болчу да, кагаз жүзүндө эмес болсо дагы деген сөз да бул. Ошондой сөз болот. Ошондо 2008-жылы 7-февралда Кадырова Анипага сатып алуу келишим менен через нотариус аркылуу өткөрүп берет. Ал документ жокпу сизде ал келишим? Келишимдер бар. Ал келишимдер бар. Мынагу госрегистрде бул Абдуллаев Фаристин атындагы жер болуп атпайбы? Мынагу фильм оригинал китеби, мынакей Абдуллаев Фаристикинде. Тек паспортта Абдуллаев Фарис болуп атат. Андан кийин жанагы Шаменовго өткөндө деген эме тиги тех паспорт өтпөй калганбы? Шаменовго анан кийин соттун чечими менен жана сотко да айтып атпайбы? Сүйлөшүп койдук дейт. Мына жерде айтып атат. Жер участогу 2005-жылы ноябрь айында дейт, 28-деги дейт,
мынагы эмелерди кыды дейт 24-38-05-06 Ош шаарынын сотунун чечиминин Шаменов Жантай Максутовичке өткөрүлүп берилсин деп сотунан өткөртүп. Соттун судьянын аты фамилиясын айтыңыз. Соттун судьянын фамилиясы Камчыбеков Шералы деген. Азыр Верховный сотто судья болуп отурат. Азыр Верховный сотто отурат. Ошо кылган кылыктары үчүн жогорку сотто судья болуп отурган экен да. Убагында жанагы Оштогу Дүйшөн Төрөкулов, Алтынбек Сулайманов дегендердин айтканын кылып, алар менен табакташ болуп жүргөн сот дагы ким дедиңиз аты фамилиясын? Жаңы элек судьянын аты фамилиясы. Камчыбеков Шералы. Шералы Камчыбеков деген судья Ошто сот болуп иштеп жүрүп, анан кийин деген ошондой жолдор менен көтөрүлүп атырып, азыр ушул учурда Бакирова, Нургүл Бакирова деген жогорку соттун төрайымы башкарган жогорку сотто судья болуп иштейт экен. Достор, көрдүңүздөрбү бизде кандай соттор иштейт? Андан ары уланта бериңиз эже. Эми бул, конечно, бул сот жогорку сотко деген бир болуу фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүп берет, себеби бул поддержка берген да, туурабы? Чогуу жүрөт да. Чогуу. Анан бул жерде дагы юстиция министринде караштуу нотариус бар. Госнотариус. Ошол мынагу Ким деген эже атын айта бериңиз. Госнотариустун аты такталбаптыр. Бул жерден биз так эч ала алган жокмун. Юстиция министриндеги жанагы Ош кожа заводунун эмеси болот го булар. Лицензиясын бурмалаган. Бул Шералиев деген. Нотариус Шералиев. Юстиция министриндеги. Юстиция министри баягы заводду ачканда лицензия алышат. Ош кожа деп лицензия алат менин жолдошум. Ошол лицензияны булар 2004 Шералиев деген юстиция министриндеги Ош кожаны өткөрүп берип атат. 2000 кайеринде турат? Мынакей кеширип койгула. 2005-жылы эле 23 августта буйрук 378 банк экспорт деген Баймурзаев Азиз Максутовичке өткөрүп берип коюп атат. Заводту лицензиясын. Себеби бул дагы жасалма болуп атпайбы? Булар бүт түбүнөн бери тамырынан бери алмаштырышкан. Мына 2004-жылы мели 2005-жылы бүт өзгөртүп коюшкан. Бу жерде бүт гостагылар. Сиздин өмүрлүк жолдошуңуз Кытайда жүргөндө башкайда өзгөргөн. Бул Кытайда жүргөндө эч ким жок. Буга каалагандай баягы завод тийди, өздөрү билгенин жасашкан. Чынар эже, эми азыр 2021-жылы 15-январда Дүйшөн Төрөкулов кармалып атат да. УКМК тарабынан кармалып атат. Андагы укмуш сонун видео болуп аз көрсөттүк. Ошол кармалганда эмненин негизинде кармалып атат? Силердин арызыңардын негизинде? Ооба, биз ушул 2019-жылы МВДга кайрылганбыз. МВДда дагы ишибиз аксап калгандан биз анан кийин генеральный прокуратурага жазып, УКМКнын тергөөсүнө өткөрүп бергиле деп суранып, УКМК 2015-жылы январдын 8-inde өздөрүнө алат ишти. ГКМ. Анан ошондо иште өздөрүнө алгандан кийин январдын 15-inde бул Төрөкулов түшөндү, Оштон кармап келишет. Эже, кечирип коюңуз, 2015-жылы? Ой, 2021-жылы 15-январда Оштон кармап келишет. Жок, кармап келет, бирок деген УКМКга прокуратура ишти тергөөнү ГКМга берген кайсы жылы? Ушул 2021-жылы январ айында, 8-январда берген. Мен адашып калдым. Ошондо айтсаңыз, 15-жылы берсе, анан эми кармап атабы деген. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча башкы прокуратура ишти тергөөнү, силердин арызыңардын негизинде ишти тергөөнү 2021-жылдын 8-январында УКМКга өткөрүп берип атабы? Ооба, өткөрүп берип атат. УКМКга өткөрүп берип атат. 15-январда бир жумадан кийин депутатты кармап атышат. Ооба. Дүйшөн Төрөкуловду кармап атышат. Анан эмненин негизинде кайра бошотуп бериптир? Мисалы үчүн 2 ай толук отурбаптыр да. Мен бул жерден аябай бүдөмүк нерселер көп, суроолор аябай көп жаралат. Себеби дегенде тергөө убагында биз тергөөгө чакырган. Тергөөчү баягы комиссияны болуп руководитель деп Сами Мирзам деген тергөөчү болгон. Бул жерден военный прокуратурадан да тергөөчү келген, оперлер да болгон,
МВДныкы мен вообще коштурган эмесмин. Баягы өзүбүз МВДга эч кандай ишенбейбиз, аксоо болот деп ошентип, аябай ишеничибизге киргенден кийин булар мындай дейт, январь эмес, февралдын где-то бир 10-дорунда бизди чакырат тергөө. Жана Мирзам Самиев деген. Самиев кимдин тергөөчүсү? Каякта? Самиев УКМКнын тергөөчүсү. Ошол камагандан кийин чакырат дагы, эже дейт, байке экөөңүздөр келиңиздер дейт, биз барабыз, барсак мына Кадырова Анипа сатылып кетип атпайбы, Шаменов Жантай ошол эле күнү 2021-жылы 15-январь күнү алда кармалып келди. Экөө бирдей эле кармап келди. Шаменов ошол маалда каерде жүргөн экен эже? Шаменов Жантайды бул Төрөкулов Дүшөн Ошко чакырат. Ошко келе кал дейт. Биз ошо 13-январь күнү биз Ошко барып 7-канал менен заводду бүт тарттырып биз эмеге беребиз, маалымат каражаттарына. Берген кезде бу жерден Төрөкулов Дүшөн көрүп туруп эле Ошко учуп барат. Учуп баргандан кийин бизди издейт, бизди таппай калат жолдошум экөөбүздү. Биз башка бир жерде болуп калабыз. Ошондо булар анан кийин Шаменов Жантайды ага чейин биз кайрылуу жасап койгонбуз да. Шаменов Жантайды Ошко чакырат, сен кел бул жака, келесиң, анан сүйлөшө турган сөздөр. Анан бул Шаменов Жантай такси менен кетип атып, Токтогулдан кармалат. УКМКнын оперлери Токтогул районунан кармап келишет муну. Төрөкуловду Оштан кармап келет. Бир Кудайдын бир сактаган жери бар, мен ушуну айтып кетейин. Шаменов Жантайды көзүн тазаламак Төрөкулов Дүшөн. Себеби Ошко чакырып алып. Да, Ошко. Ажокман айтып коет. Айтып коет деп, же өлтүрүп коймок, же болбосо Тажикстанга өткөрмөк. Качырып бермек. Жанагы Сайман тилиндей болмок да, бу дагы. Себеби иштин бетин баардык жагдайды билген Шаменов Жантай болуп атпайбы? Азыр Шаменов Жантай каякта? Азыр Шаменов Жантай УКМКнын тергөө абагында. Дүшөн Төрөкулов чыгып кетип атат дагы? Төрөкулов чыгып кетип атат. Себеби дегенде бул жерде дагы мындай баардыгыбыздын укугубуз бирдей. Кылмышкер. Төрөкулов да кылмышкер, Шаменов да Жантай да. Эмне үчүн Шаменов Жантай камалып жатат, Төрөкулов чыгып кетет? Бу да отуруш керек болчу. Экөөнүн бир кылганы бирдей болчу. Анан дагы бир нерсени айтайын дейм. Бул жерде Төрөкулов өз амалдарын кылып атат. Аны мен жанагы тергөөгө келип чакырды дедим, ошо чакырууга келгенден кийин тергөөнүн начальниги Кубанычбек деген экен. Фамилиясын Кубанычбек. Берчи телефонунда. Эже тапкычаңды мен бир суранып кетейин, достор. Кечеги жогорку кеңешке СИЗОдон, УКМКнын СИЗОсунан түп-түз бойдон жогорку кеңешке өзүнүн жылуу креслосуна барып отуруп калган Дүшөн Төрөкулов деген депутат жөнүндө сөз болуп атат. 2004-жылы Варис Абдуллаев ээлик кылган Оштогу тери заводун рейдерлик менен басып алды деп Чынара Жамгырчиева эжекебиз айтып атат. Ошонун негизинде Чынара Жамгырчиева өмүрлүк жолдошу Варис Абдуллаев менен арыз жазат. Арыздын негизинде жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов жетектеген Бирбол фракциясынын депутаты Дүшөн Төрөкулов Ошто аэропорттон кармалып УКМКнын СИЗОсуна киргизилип атат. Бирок 2 айга жетпеген убакыттын ичинде Дүшөн Төрөкулов жогорку кеңешке кайра өзүнүн креслосуна барып отуруп, жыйындар залында журналисттерге интервью берип атат. Мен конституцияны колдоймун, реформаны колдоймун, мен деген макулдугумду ошол тергөө абагында отурганда берген болчумун деп күлүп жайнап интервью берип атат. Самиев деген жок, берки кимди таптыңыз дежи? УКМКнын тергөөсүнүн начальниги Кубанычбек Сабыров. Жанагы руководитель болуп атпайбы, комиссионный болгон, ал Мирзам Самиев экөө бизди чогулуп чакырат. Биз жолдошум экөөбүз барабыз. Барганда жолдошумдун Абдуллаев Варистин атындагы госакты китеби, кызыл китеби, тех паспортун көрсөтөт. Мынакей тех паспортуңуз биздин колубузда. Бул каяктан алып тураны? Муну деген Шаменов Жантай бирөө Гүлжан деген аялга берген экен. Ошол Гүлжан деген аял алып келип бериптир. Бул деген заводдун чыныгы ээси Варис Абдуллаев экенин далилдеп атат. Себеби дегенде Шаменов Жантай баягы менин жолдошумду Кытайга кеткенден кийин сефти талкалап,
баягы гос актыны кызыл китепти алат дагы Гүлжан дегенге залогко коюп коет акчага процент алып. Анан баягы гос акты ошол жерде кала берет. Анан тергөөнүн убагында анан гос баягы кызыл китепти алып келип берет. Анан айтат тиги ошол кызыл китепти алып алдыңарбы же калып кетти? Кызыл китеп тергөөдө турат. Алып албайсыңарбы? Силерге аякка копиясы болот да. Бизге эми ошону дагы биз дагы бир туура эместик кылып койдук да. Себеби биз тергөөгө аябай ишендик. Анан ал айтат, коргоо органдарына ишенбеш керек экен деп мен көзүм жетти же. Эми билип атабыз. Биз бирдей какап үйлөп калдык дегенбиз. Айранды хүйтөп үйлөп ичип атабыз. Эми УКМК силер тергеп атасыздар. Аябай ишенип атабыз. Камчыбек Кыдыршаевич келди. Коррупционерлерди кустурабыз. Бардыгы мына мыйзамдын негизинде жазаланат. Алынат. Мынакей бир баштан камап атабыз десе биз аябай ишендик да. Ишенгендин негизинде өзүбүздүн гос китебиз оригиналыбыз турса дагы келе деп ала алган жокпуз. Алар мындай деп айтты. Экинчи китепти көрсөттү. Себеби эң акырында жанагы Төрөкулов Дүйшөн апасы тиги Бибай Шахан Абдурайымова Сабирова Данаханга сатып атат 4-чү кишиге. Себеби Анипа Кадырова Анипа заводту. Кадырова Анипа Төрөкулов Дүйшөндүн апасы өткөрүп атпайбы Бибай Шаханга. Ал кайсы жылы өткөрүлүп атат? 2008-жыл 3-июнда өткөрүп атат. Анипадан 3 ай 4 айдан кийин өткөрүп атат. Көрүңбү? Оюн болуп атат. Бул деген атайын жанагы изди суутуу максатында, изди жоготуу максатында. Анан кийин баягы Бибай Шаханга өткөргөндөн кийин 2018ге чейин Төрөкулов Дүйшөндүн апасынын атында болот. Анан бул жогорку кеңеште депутат болуп тургандан декларация толтуруш керек да. Анан декларацияда бул чыгып калбасын деп, бул жакшы бир юристтерден бир консультация алат дагы Сабирова Данаханга купли-продажа кылып туруп өткөрүп коюп атпайбы? Ал ким экен? Бул да Төрөкуловдун эң жакын адамдары. Бул Сабирова Данахан. Да. Анан ошол Сабирова Данахан 2018-жылы 12-ноябрда өткөрүп алат. Мынакей. Баары. Анда дагы сатып алуу келишиминде Төрөкуловдун бир эмеси каталыгы генеральный доверенностьту апасынан алып, өзү өткөрүп сатып атат да. Эми Сабирова Данахан өткөрүп атат. Өткөндө деген 7-канал менен барып тартканда Сабирова Данахандын баласы айтты, мен суроо бергенде, ооба сатып келишимде Төрөкулов өзү келген, акчаны биз санап бергенбиз деп атат. Анан биз санап берген. Канча акча санап бериптир? Булар $72,000 берген. $72,000. Текте сатып алууда 2 миллиондон ашык көрсөтүлүп атат. Көрдүңүзбү? Эми эже, мына азыркы ээси ким? Азыркы ээси Сабирова Данахан. Сабирова Данахан ким экен? Сабирова Данахан Төрөкуловдун тааныштары, азыркы биздин заводдун убактылуу хозяйны болуп атат, хозяйкасы болуп атат. Жок, буга чейин какта иштеген, эмне менен алектенет? Эмне менен алектенип, эмне менен иштегени белгисиз, пенсионер кемпир экен, абышка экен. Канча жашта экен? Сабирова Данахан деген могу жерде турат. Канча жашта экенин эмелер. Мейли, аны эчтеке болбойт эже. Тим эле койгонсуң. Негизгиси Сабирова Данахан деген азыр отуруп, Сабирова Данахан деген мейли, эчтеке болбойт. Сабирова Данахан деген азыр ошол Оштогу тери заводунун ээси болуп документтеп турат. Эми эже, тим коюңуз эже. Алектенмеңиз биякта карасаңыз, мен сизге суроо берейин. Сабирова Данаханды кайсы жылкы экенин карап берип койчу мен. Эже, мына тиги эменен Абдуллаев Фаристен документ жасалып отуруп. Так, Сабирова Данахан 15 январь 1961 жылы төрөлгөн эже экен. Мен суроо мындай. Абдуллаев Фаристен Шаменовго өтөт, Шаменовдон деген Анипа деген өтөт, Анипадан деген Дүйшөн Төрөкуловдун апасына өтөт, апасынан деген Сабирова доверенность деген Төрөкулов эмен тиги Дүйшөн Төрөкуловго өтөт, Дүйшөн Төрөкуловдон кайра Данаханга өтөт да. Эми ошол ортодо 5-6 адам алдым, саттым демешет деп кагаздарды жазып атат, документтен өтүп кетет. Иш жүзүндө заводдо эмне болуп атат? Азыркы моментте жок, ошол тиги эме Варистен кийин Шаменовдон Данаханга чейинки учурда документтер бири-бирине калып эле алдык саттык, биз деген алдып саттык, хозяин мемин деп атат да. Иш жүзүндө заводдо эмне иш жүрүп атат? Туура, бул жерде сатып алуу келишими болуп жүрө берет.
бирок ишти Төрөкул Дүйшөн алып бара берет заводдо. Өзү кожоюн өзү ишти кылып, акчаны алып, акча жасап, ал жерде деген менин жолдошумдун терилери калган, обработка кылган жанагы химический заттары калган, бүт станоктору калган. Станокторго бекерден калган нерсени булар 2013-2014 чейин иштетишет булар. Анан ага чейин 2008-2009 жылы Алтынбек Сулайманов менен Төрөкул иштетет. Алтынбек Сулаймановдун карындашы Кытай улутуна турмушка чыгыптыр. Анан Кытай улутундагы күйөө бала менен Алтынбек Сулайманов Төрөкулов болуп биргелешип заводду иштетишет. Терини иштетип турган бүт далилдери бар. Ошо менен анан 2010 кайсы жылга чейин, кайсы жылы станокту сатып ийген, баягы ичиндеги канча станоктор бар го, тери кырдыруучу, тери кесүүчү, эмне деген станоктор кайсы жылы сатылганы далилсиз болуп атат. Эч ким мойнуна албай атат. Азыр завод иштеп атабы, иштеген жок? Завод азыр аерде баягы тери иштетүүчү заводдогу станокторду бүтүн сатып, фольга чыгарчу завод кылып койдур. Баягы эки склад бар эле, эки складты бузуп койгон, бир эле склады калган, 7 комната үйүн бузуп койгон, рабочийлер жашаган үйдү да бузуп койгон, только гана бир гана зданиясы калган, аерде фольга чыгарып атышты. Иши кылса 2004-жылдан бери 2004-жылга чейинки Ош тери заводунун чыныгы кожоюну Варис Абдуллаевтан кийин завод өсүп, өркүндөп, гүлдөбөптүр. Жок, гүлдөгөн жок. Кайра сатылып, бузулуп, тамтыгы чип кеткен, тонолгон. Түшүнүктүү. Эми ушул Дүйшөн Төрөкулов, Жогорку Кеңештин депутаты, СИЗОдон туптурала парламентке отурганы боюнча арыз жаздыңарбы? Кая бир жака кайрылдыңарбы? Себебин түшүндүрдүбү? Эмне үчүн ал деген үй камагына чыгып кетти? Үй камагына чыктыбы? Мен толук азыр дагы айта албайм. Мен жанагы интернет деген аябай жакшы иштеп калды го. Сайттарга кире калсак эле, бир сайтта Төрөкул Дүйшөн үй камагына чыгып парламентте отурат деген интервью берип атат. Интервью бар экен. Шак ошону көргөндөн кийин эле мен туруп алып эле Первомайский сотко бардым. Первомайский сотко барганда Бекенов деген бар экен, Бекенов деген судья экен. Ошо 1-Май райондук сотунун судьясы. Бекенов Турат Орозбекович деген экен. Мен аны ошолордун баарын жазып алыңыз дедим эле мен. Анан жазып алгам. Бекенов Турат Орозбекович деген бар экен. Ошого кирдим. Кирсем, ал судья мени кабыл албай койду. Даже запистеринен бери запись кылып алдым. Эмненин негизинде силер чыгардыңар? Бул деген тергөө деген далилдеп турса, кылмышкер болуп турса, эмненин негизинде чыгардыңар десе, биз эчтекени айта албайбыз, тергөөчүңөрдөн сурап алгыла деди. Же болбосо прокурордон сурап алгыла деди. Прокурордон эмнеге сот башкаруу чарасын сот чечет да, эмне үчүн деген прокурордон сурады атат. Себеби сиз бул жерде эч ким эмессиз деди. Мен жабырлануучумун дедим. Менин да укугум бар сурап билгенге дедим. Себеби биз да билиш керекпиз бул нерсени десек, биз сиздерге эчтекени бере албайбыз. Мен чуркап түшүп, 1-этажга прокуратурага бардым. Ким Бекеновга ким катышты эле десем, бизден райондук, Первомайский райондук прокурорлор катышпайт, генеральный прокуратурадан катышат. Булар генеральный прокуратурадан Бакыт Сыдыгалиев деген прокурор келип катышкан деди. Анан мен соттон Бекеновдон жакшы сөз укпагандан кийин анан генеральный прокуратурага бардым. Генеральный прокуратурага барып Бакыт Сыдыгалиевди чакырттым. Мен баягы посттон келсин десем, Бакыт Сыдыгалиев телефонду алып, мен жолуга албаймын деди. Жолуга албайм дегенден кийин мен аерде дежурный прокурорго кирдим. Ал отурган экен. Дежурный прокурорго кирип сурандым. Бакыт Сыдыгалиев сотка менен чалсам ала албай атат. Сиз чакырып бериңиз. Эмненин негизинде чыгарды? Бул прокурор деген андай абжал жазсын городко. Эгерде таза болсо, эгер таза болбосо жазбай эле койсун деген сунушумду киргиздим. Деп мен анан дежурный прокурорго чалдырсам, еще раз чакырып атам, мен келген жаран катарында бул эжеге келип жооп бергин деп ошентти. Десе, келбей койду. Мен бара албаймын, жолукпаймын деп качты. Бүгүнкүгө чейин чалсам да телефонун албайт. Мынакей. Эже ошол жакка деген башкы прокуратурага деген кагаз жүзүндө кайрылбайсызбы? Башкы прокурордун атына. Эми бекече кайсы негизде
бошотуп жиберишти. Эми Кудай буйруса аны жазабыз, эмненин негизинде дегенде адвокаттарыбыз. А тергөөдөн сурадыңызбы? Анан мен тергөөгө кечээ күнү да чалгам, мен мурда күндө тергөөгө баргам. Самиев Мирзамга ар бир убакта телефондо чалсам албайт, соткасы менен рабочийне чалсам ала калат. Анда чала булар сүйлөйт, мен тергөөдөмүн деп коет. Кечээ мурда күнү да мен УКМКга барып Самиевди дагы жолуга албай калдым. Ошо менен жүрүп бүгүн анан жанагы тергөөнүн начальниги Кубанычбекке чалып, жана ушул жака чыгып келатып сүйлөшсөм, сиз деген сот менен барып сүйлөшпөйсүзбү дейт. Сот бири-бирине футболго тееп атат. Мынантай. Анан мен айттым, ага суроо бердим. Эмненин негизинде чыкты? Сиз айтпадыңыз беле? Заводуңузду кайрып берет. Бирок мына саткан станок боюнча жооп берет. Бул деген чыкпайт дедиңиз эле. Эмненин негизинде чыгардыңар десем, мен билбейм, сот чечет. Айтып атпаймынбы, сот чечет. Сот чечет деп сотко шылтады. Анан мен кайсы судья карап тур эже? Бекенов. Башкарууга чыгарасың. Бекенов. Бекенов деген первый майский. Турат Бекенов. Анан эми эже анан тергөөчүнүн начальнигинен Кубанычтан сурасам, мен деген первый майский соттон ала элекмин, понедельник байланышыңыз дейт. Понедельникте токтомду алып бере аламын деди. Ошондо дагы мен кайрада сурадым. Мен азыр эчтеке далили жок, мен генеральный прокуратурага жазганга азыр эч туура айтып атасыз. Туура айтып жок болуп атат. Эгерде менин колума соттун токтомун тиркеп туруп копиясын, аныктамасын берип койсо, мындай токтом чыккан, ушунун негизинде чыкты, үй камагына десе, мен кайсы азыр бизге бут тосуулар болуп атат. Ошон үчүн мен эч жака, эч арызданганга, даттанганга мүмкүн. Кимди ойлоп атасыз? Ким бут тосотот эже? Ким Дүйшөн Төрөкуловду чыгарды? Ким тергөөнү токтотуп атат? Мен эми бул жерде ким калкалап атат? Мен бул жерде калкалаганды, мен буга чейин бизге деген Алтынбек Сулайманов деген киши салган. Не деп? Заводду кайрып беребиз, Төрөкуловду түрмөдөн чыгарып бергиле деген. Бирок биз жана тергөөчү айтып атпайбы, бизди чакырды го жолдош экөөбүз. Баргалы ошого жеткенде эле айта албай атам. Анан красный книганы көрсөтүп, дагы экини баягы эң акыркы Сабирова Данахан деген 65 соттукту 2ге бөлүп коюп атат. 2ге бөлүп, 2 кызыл китеп кылып койгон. Аны да алып коюштур. 3 оригинал китеп турат. Мынакей деди. Эгерде сиздер заводуңуздарды алсаңыздар, болот деди. Мен анан ошондо мен сунушумду киргиздим мен тергөөгө. Эгерде макул алар келишип атса, Төрөкулов да өзү ушинтип айтты. Сабирова Данахан мына китебин таштап кетти заводуңуздардыкы. Завод сиздердики болот деди. Дегенден кийин биз айттык, макул дедик. Биз бирок бул китепти сразу эле сиздердин колуңуздардан албайбыз дедик. Себеби эртеңки күнү мыйзамдын чегинде алыш керекпиз. Кайра да талашат. Эгерде Шаменов Жантай түрмөдө отурат, Кадырова Анипа отказ берсин, Төрөкуловдун апасы отказ берсин, анан Сабирова Данахан отказ берсин. Биз отказной негизинде Ош шаардык сотко барып чечим чыгартып алалы, макулбуз дедик. Биз ошого келишкенден кийин биз анда Төрөкулов менен сүйлөшөбүз дейт. Биз анан кетебиз. Анан Төрөкулов дегендер менен сүйлөштүк деп, анан биздин адвокаттар Ошто адвокаттарга чалышат. Анан 2 март күнү бизге сот күнү белгиленген да, баягы гражданский завод боюнча. Биз барбайлы десек, адвокатыбыз айтты, Төрөкуловдун адвокаты бизге чалды. Заводду сиздерге өткөрүп берет экен, келиңиздер байкөкөңүздөр, учуп келиңиздер деп. Кыйын ишенесизби? Кыйынчылык менен бир киши 4000 сомдон азыр Ошко учкан. Биз барып келгенибиз 20.000 сом болот. Ар бир учканыбыз. Эптеп акча тыйын таап, учуп бардык. Учуп барып 2 март күнү бизди госрегистрге чакырды, госрегистрге бардык. Кадырова Анипа барды күйөөсүн ээрчитип, Сабирова Данахан күйөөсү менен келди. Мен күйөөм менен бардым, үчөөбүз турабыз. Эми бу жерден Төрөкуловдун апасы келбей койду. Биздин оригинал китебибиз тергөө ишинде туруп турса, эмне себептен Төрөкуловдун адвокаты биздин оригинал госактыбызды көтөрүп алган да, кызыл китепти. Ушул жерден аябай таң калып атам да. Ошко көтөрүп барат. Өзүбүз ала албай атабыз го, анан эмнеге алып көтөрөт? Ушул жерде да бир маселе бар да, суроолор аябай көп туулат. Түшүнбөй атам. Анан эмне болду? Өткөрүп бердиби? Анан кийин биз 9га чакырды, 14дон кийин келди дагы адвокаты келип алып, нотариуска барыптыр. Нотариуска барып, баягы биздин оригинал китепти көтөрүп, тиги
Сабирова Данахан сразу эле бизге өткөрүп берсе, дарыний кылып деп айтыптыр. Өткөрүп берсин деп. Анан нотариус айттыр, эй, сен кандай башың барбы? Мыйзам ага жол бербейт. Биз өткөрө албайбыз, башыбыз менен жооп бере албайбыз дейт. Ал келип алып адвокат дөдүрөп сүйлөп койду бизге. Өзү айтып койду. Анан Сабирова Данахан келгенден кийин өткөрүп беребиз деп тургандан кийин эле аябай бир сүйлөшүүлөр болду өздөрүнчө. Эмне бул жака чалды, адвокат чалып эле анан кийин бизге келип мынтип айтты. Биз силердин заводуңарды дарыний кылып өткөрүп беребиз деди. Биз дарыний теткендей деп менин жолдошум айтты. Эмне апамсыңар, атамсыңар, бир тууганыңсыңар, кызыксыңарбы? Өзүмдүн заводум өзүмө дарыний теткендей. Бергиле. Мен встречный жазып берейин. Анан станокту мыйзамдын чегинде карайлы десе, жок деп болбой койду. Анан алардын айтканына көнүп биз дарыт этип алып алсак да, подарка дарыний болуп атат да. Анан убакыт өтөт, Төрөкулов мынантип чыккандан кийин кайра соттош кайра алып коет да. Дагы деле арамдык ой болуп атат бу жерде. Таза ой жок. Күнөөсүн мойнуна албай, дагы эле арамдык ой жүрүп атат. Үстөмдүк кылып. Анан биз анан кийин тергөөдөн анан мен адвокатым чал дедим. Мен чалсам албай койду. Мен адвокатым чалып айтса, эмне дарыт эткенден ала бербейсиңерби деп тергөө жанагы Мирзам Самиев ошентип Дүйшөн Төрөкуловдун адвокаты болуп алган. Ага адвокат болуп алды тергөөчүбүз. Менин адвокатыма айтып атат. Эмне дарыт этсе ала бербейби бергенден кийин дейт. Кызык өзү Бул УКМКнын тергөөчүсү. Тергөөчүсү ошентип айтып атпайбы? Да. Мына демек. Анан менин оюм мындай болуп туулуп калды Алтынай. Камчыбек Кыдыршаевич теге коррупция менен аябай күрөшүп атат да. Чын, мен буга ишенем. Аябай жакшы калпка түшүп келатат дейбиз. Анан кечээ күнү эле ушул биздин теге Төрөкулов Дүйшөн абактаган бошой эле эме чыга электе, уйгамага чыга электе 2-3 күн мурун президентке УКМКнын эмелери, сотрудниктери даттанышты го. Туурабы? Биз дегенде Камчыбек Кыдыршаев бизге эме кылбай атат, бизди кыйнап атат, өзүбүздүн башыбыз менен иштей албай атабыз. Көрсө мен ойлондум. Ал киши түз жол менен алып баратса, булар коррупцияга баягы акча алып жүрүп көнүп калган бакчтар ошон үчүн даттанганга деп ойлонуп атам. Мына азыр мен ачык эле айта алам, бул жерде коррупция болду. Ошондо Ташиевдин кол астында иштегендер сатылып кетти деп ойлойм. Аны Камчыбек Кыдыршаев Дүйшөн Төрөкуловго сатылып кетти. Да, сатылып кетти. Сатылып кетти. Ташиев билеби аны? Аны билбей атат деп атам. Эми Камчыбек Ташиевке мен кантип жеткирерими билбей жатам, Кайрылыңыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен өткөндө дагы сизге Оштон келатканда самолетто жолугуп, бардык нерсени айтканга мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Бирок сиз понедельник күнү мага барыңыз, мен өзүм кабыл алам деген ал киши. Бирок кабыл алган күнү 8 март болуп, иш күнү эмес болуп, кабыл алынбай калды. Ошонун негизинде бул киши көп нерсени билбей калды. Кайрыла бериңиз. Ошон үчүн сиз туура чечим кабыл алат деп ойлоймун. Мынакей өз Тергөөчүнүн аты фамилиясын айтып коюңуз. Ташиев таппай калбасын. Самиев Мирзам, сиз аябай жакшы билесиз. Муну деген генеральный прокуратурадан сиздин тергөөчүлөрүңүздөрдү, оперлериңиздерди бардыгын бекитип берген. Мен эми бул тергөөдө аябай көп катачылыктар болуп атат. Мынакей мен бардыгын бүт айтып келдим. Баштан аяк тергөөчү бизге адвокат болгонун да айттым. Себеби китебиңер турат. Мындай деген мен адвокатыма дагы дарыт берип аткан ала бергиле деген нерселер бул уят нерсе. Сиз биз өзүңүздүн кабыл алып, өзүңүзгө кабыл алып, биздин ишибизди мыйзам чегинде чечип берет деп ойлоймун. Мынагу азыркы Төрөкулов Дүйшөн үй камагына чыкты деген бул мыйзамсыз. Кайра камакка алып берүүңүздү суранам генеральный прокуратурадан, Зулушевтан, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевден, президент Садыр Жапаровдон суранам. Кайра камакка алып бериңиздер. Себеби дегенде бул уят шерменде, дүйнө жүзүндө уят болобуз биз кыргыз эли. Өзүңүздөр билип, тастыктап, шоо менен аэропорттон алып келсеңиздер Оштон. Анан кайра жашнакай кылып туруп анан кийин конституциянын негизинде деп, президентке көө жаап атпайбы бул? Мынакей бөркүмдө ишенем деген бул уят нерсе. Сиздерди уят кылып атпайбы? Бир эле бир душка, кайманаты душка. Анын укугу менен менин укугум бирдей. А эмне үчүн ал кылмышкер
чыгат, кичинекей тоок урдаган, телефон урдаган байкуш бечаралар жатпайбы түрмөдө? Бул кандай? Биз кыргыз эли каяка баратарыбызды билбей калдык. Ошон үчүн туура карап, туура мыйзамдын чегинде кайра камакка алып берип, мыйзамдын чегинде чечип бериңиздер. Бул деген далил болсун. Буга чейин биз чыркырап канча жолу күйөөм экөөбүз элге кайрылып атабыз. Биздин Кыргызстан эмес, Америкадан, Швейцариядан, Турциядан чалып атат. Анан биз ошо дүйнө жүзүнө уят болбойлу, чындап келгенде. Кичинекей эле калкпыз. Ушуну мыйзам чегинде карап чечип бериңиздерди сурадым мен. Эми ак илет бирок сынбайт эже, анан кийин азыркы кайрылууңуздан кийин дагы бир кандайдыр бир реакция болот деген мен үмүттөмүн. Буюрса Кудайым кааласа маселеңиздер чечилип, баягы жанагы менчик заводуңар өзүңөргө кайра ээси катары сиздерге кайра кайрылып берет деген ишеничим бар. Достор, мына ушул түз эфирде чоң адамдардын саясатта деген менмин деп көкүрөк каккан адамдардын ысымдары аталды. Алтынбек Сулайманов деген, Дүйшөн Төрөкулов деген адамдардын ысымдары аталды. Андан сырткары деген ушул Дүйшөн Төрөкуловдун апасы дагы аралашып кеткен экен. Эми деген баягы бизде орыста жакшы макал бар. У сильного всегда бессильный виноват деген. Баягы колунда күчү жок, билиги жок, опук эмес, түз мыйзам алдында тегиз жүргөн адамды колунда күчү бар, пистолет менен каалаган убакта коркута алган, үстөм сүйлөгөн, жогорку кеңеште отуруп алып, кылмыштарды кылып койгон адамдар бар экен. Ошолордун алдында юридикалык сабаты жок, бирок деген ушул ак эмгек менен өз тиричилигин кылган адамдардын мүлктөрүн рейдерлик жол менен басып алуу бизде деген оңой эле иш, бул деген жаңылык эмес. Акаевдин малынан бери ушундай нерсе көп болуп келген. Азыр дагы бар экен. Мына Чынара Жамгырчы эжекем Ташиев мырзага кайрылды, Садыр Жапаров президентибизге кайрылды, Курманкул Зулушевка дагы кайрылдыңыз. Бизде деген прокуратура, милиция, сот деген жалгыз гана чөнтөгүнө иштей турганын мен көзүм жеттим. Себеби дегенде өзүм ушундай Чынара эжекеге окшогон арызданып, чындык издеп, адилеттүүлүктү кубалап аркасынан жетпей жүргөн жөнөкөй жарандар келет дагы мага кайсы тергөөчү, кайсы сот, кайсы прокурор эмне кылганын айтып бергенде мен бизде деген чындык жок экенин, укук коргоо органдарында жалаң гана чөнтөктү карап иштеп калган адамдар иштеп атканын баардыгына көзүм жетти. Ошондуктан силерден суранам. 100дөн ашык, 200гө жакын адам көрүп атат мен түз эфирде азыр. Бөлүшүп таратып өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар, жардам бериңиздер. Мен деген сотторго, укук коргоо органдарына мыйзамды тебелеген, жөнөкөй карапайым жарандардын укугун тебелеген укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каршы күрөштү баштаганмын. Ошол күрөштө мен жеңишим үчүн, эл жеңиши үчүн, биз чындыкка чогуу жетишибиз үчүн сиздер гана только гана мындай таратып гана жардам бере аласыздар. Өзүңөрдүн ой пикирлериңизди жазыңыздар. Анан ушул түз эфирдин астына чындык издеп аткан мени, чындык издеп келген Чынара эжени сөгүп, жаман сөздөр менен тилдеп, аял кишини кемсинтиш оп-оңой. Бир жаман уят сөздү жазып койсо эле аял кишини кемсинткен болуп калат. Ошондуктан уят сөздөрдү жазгандар болсо, анда мени көрбөй чыгып кеткиле. Мага маданиятсыз достордун кереги жок. Эгерде ушундай нерсе бир күнү жанагы куру доомат, анан рейдерлик басып алуу башыңызга келбесин. Мен азыр сөккөнүңөр менен эртең бүрсүн кайра мага ишиңер түшүп калышы мүмкүн да. Андан Кудайым сактасын, мен ошону тилейин. Азыр мага кыйын болуп диванда отуруп алып, ой Арстанбек деп жазып атканыңар кийин мага ишиңер түшүп калбасын. Себеби дегенде ар бир адамдын эртең эмне болуп кетерин ар бир адам өзү билбейт, бир жалгыз Кудай билет. Ак илет бирок сынбайт эже, буюрса мынабы чындыкка жетейин деп калып турсаңар, мен ойлойм ушул бийликтин тушунда жетишибиз керек. Анча мынча күмөнүм бар болсо дагы, мындай сиздердей адамдар келип Ташиев, Зулушев деп айтса, мен деген ойлонуп калам да эже. Азыр мына жаңы бийлик келди, таза бийлик келди дегенибиз менен чындыкка жетебизби? Ушулардын жардам менен жете алабызбы? Кудай буйрса жетебиз деген үмүтүм бар. Биз дагы тазаланганча көп убакыт бар окшойт. Себеби дегенде биз
жөн эле акчага малынып калыптыр да коррупциягачы тамыры эмес жөн эле сиңип калыптыр. Мен азыр коркуп калдым, жүрөгүм түшүп калды. Биз качан тазаланып кыргыз эли бир Өзбекстанда, Казакстанда бир өнүгүү жашайбыз деген ойду күндө түндө ойлонуп калдым. Себеби биздин өзүбүздүн башыбыздан өтүп атпайбы бул нерсе? Себеби далилдеп атат. Мисалы Кадырова Анипа деген айтып атат. Ооба, мен деген ошол тергөөдө да көрсөтмө берип атам. Мен бул жерде бир сом алган жокмун. Мага документ алып келип берди. Өзүңүзгө каттатып коюңуз деди. Кайра келип Төрөкулов Дүйшөнүн апасын өткөрпөдүм. Мына ушундай нерселерден биз качан арылабыз? Мына эң биринчи жанагындай тергөөдөн, соттон жакшы тазаланбасак болбойт экен. Себеби биз деген коррупцияга маалым калтыр. Өткөндө деген президентибиз айтып атат го, сотторду чакырып, конференция өткөрдү го. Ошондой эч кимге көз карандысыз өзүңөрдүн чечимиңерди кыла бергиле деди. Ал деген акчага көз каранды боло бергиле дегендикке жатпай калган жокпу же? Жок. Дегенде бул келесип соттор дагы эле акча менен өзүңөр иштей бергиле деп түшүнүп калса керек. Мен оюм ошондой болуп калды. Себеби эч кимдин сөзүн укпагыла, бирок акчанын үнүн уккула дегендей. Эгер силерге эмесе мага келгиле, мен өзүм карап берем десе, мен акчаны алып, Төрөкуловго окшогон, Дүйшөндө окшогонду чыгарып беребиз. Эртең бирдеке десе, президентке кайрылабыз деген бир жаман ойлор келип калдык окшойт деген оюм бар. Туура айтып атасыз. Себеби кошулам сизге. Биз ушундай нерсеге жаман болуп калдык. Бизде мыйзам бар, бирок мыйзам иштебейт. Мыйзамды тебелешет. Закон бар. Закон чоңдорго иштебейт, карапайым элдерди. Закондун негизинде сени камап атам дейт. Биз ушундай качан арыларыбызды мен корком. Мен дагы көп нерселерди ойлоном. Ушу Садырды, Жапаровду таза иштейт деп ойлойм. Бирок бул качан ушу коррупцияны качан жоёт түшүнө албай атам. Азыр мынагу Бекенов деген Төрөкуловду чыгарып койду да. Азыр Садыр менен президентибиз менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, генеральный прокуратура Сулушевга сөз тийип атпайбы? Кимдин айынан тийип атат? Билип атасызбы? Жанагы жебичерлердин айынан ошолор жаманаттуу болот. Биз качан тазаланабыз билбейм. Бирок ак эле сынбайт деп дагы деле үмүтүм бар. Завод колубузга тиет деген үмүттөмүн. Кудай буйруса, чыркасак да, ыйласак дагы ал биздики. Баягы кыргызда бар го, эмне болгончо ала жатканча жууп алам дейт, иши кылып алмайынча мен тынбаймын, чындап келгенде. Күрөшүңүз же чындык үчүн күрөшүш керек. Чындык үчүн күрөшөм. Эгерде мен Төрөкулов Дүйшөндө бирөөнүн заводун тартып алсам, мен басып да барбайт болдум. Себеби адам эме жалган жашоо менен жашабаш керек. Тиги дүйнөсүн ойлош керек. Азыр айтып атат Төрөкулов уялбай, мынантип азаттык сурабаса. Мен деген тиги жалган жалоо менен эле барып отуруп келдим деп, монтип коте келесо кишиби? Ал деген депутат. Жогорку кеңеште мыйзам чыгарып атат. Анан шылкылдап мынтип койсо, абида болосуң да. Депутат деген өзүнүн ордун билип, жашынакай сүйлөсө болмок. Кылган кылмышын мойнуна алып туруп, өзү жанантип адвокатын жөнөтүп атып, анан кантип барып жогорку кеңешке ушу сөздү айтты. Таң калам. Кудай буйруса жакында сот болот, анан соттон жеңип алабыз деп коет го. Эми дагы сатып алат го дейм. Эми мунун акчасы бар экен. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов крышасы болуп турса. Эми мунун акчасы бар экен, бардыгын сатып алат экен. Анда биз акчасы жок бакыштар дагы соттошуп, дагы 10 жыл жүрөт окшойбуз бул киши менен деген дагы ой келип калат. Туура айтып атасыз. Андай соттошкондор мага көп кайрылат. Жана эле бир абышка кайрылды. 17 жылдан бери соттошуп жүрөм дейт. 17 жылдан бери чындык таппай жүрөт экен эже. Анан кийин деген тиги эме башка жакта айтсам, такыр эле башка жакка барып алыптыр эми абышка да. Анан кийин деген жок, агай мен биякта отурам десем, анан кийин анда эртең келейин балам деп калды байкуш. 17 жылдан бери соттошуп жүрөт экен. Достор, мынабу Дүйшөн Төрөкулов боюнча айтып кетейин да мен. Дүйшөн Төрөкулов жогорку кеңештин депутаты, Алтынбек Сулайманов жетектеген Бирбол фракциясынан депутат. Анан ошол Дүйшөн Төрөкулов жөнүндө айтып атат немеде, баягы единственный кормилец деген негизде чыгарган турбайбы? Үй бүлөсүн баккан жалгыз гана эркек депчи. Ошондой негизде чыгарды деп мен угуп калганым бар да. Анан бүгүн бир эже келди. Эже келди, ыйлап атат. 2017 жылы баласын, 22 жаштагы баласын досу чакырат, телефон чалып чакырат. Анан барса эле бири менен токмоктошуп
иш кылса балдардын ызы чусу болуптур да. Анан кийин бул барып эмне кыларын билбей арачалап атса, сен ошол жанагы разбой кылдың деп бирөөнүн үйүнө ууру кирип, анан ошонун негизинде ызы чуу болуп атты. Анан кийин деген Бакыт деген бала экен. Ошол Бакыт деген баланы 4 жылга кесип ириптир. Ал жерде 5 бала бар экен. 5 баланын ичинен үчөөсү 200 миңден, бирөөсү 300 миң сом бериптир дагы. Акталып сот залынан бошолуп чыгып кетиптир. А 2 бала калып кеткен. 2 бала 4 жылга соттолуп кеткен. Баягы дос телефон чала алат, бара калып эле арачалап атам деп атып эле жанагынтип соттолуп кирип кетти да. 4 жылга соттолуп кетет. Биринчи соту. Анан кийин чыккандан кийин экинчи жолку соту кече жакында болуптур. Пакистандын жаранын опусалагансыңар дейби, токмоктогон дейсиңерби, иш кылса ошондой айып тагылып, анан кийин 3 эпизод менен эме тергөө жүргөн экен дагы. Бала өзүн мойнап атат да. Бир эпизоддо мен бар болчумун дейт да. Мен ошону көргөнмүн, мен ошол жерде бар болчумун. Мына 2 эпизоддо мен жок болчумун деп ыйлап атат да. Анан жанагы пакистандык чет элдик жарандар болсо, ошо Бакыт деген баланы муну тааныбайбыз, биз көргөн эмеспиз деп атат. Десе дагы болбой 7 жылга кесип салыптыр. Атасы өлүп калган, тиги эме бир тууган эжеси майып экен экинчи топтогу. Анан апасы болсо базарда нан сатат экен. Адвокаты сатылып кетиптир дагы. 150 миң сом кредит алып адвокатына берген экен. Адвокаты 150 миң сомду алган боюнча бир дагы ишти жасабаптыр. Ошол боюнча жок болуп кетиптир дагы. Анан мага ыйлап келиптир, мен эмне кылам деп. Анан эже эфирге чыгып айтып коюңуз дедим. Биринчи болгондогу сотун айттыңыз, экинчи болгондогу сотун айттыңыз, судьялардын атын айттыңыз, ошентип каратып туруп эметип соттой берген айтыңыз десем, мен азыр деген балам СИЗОдо отурат дейт. СИЗОдо отурат. Балама кедергисин тийгизип калбайбы? Мен соттордо айтсам, тергөөчүлөрдө айтсам, кедергисин тийгизип калбайбы деп мен коркуп атам деп мен алдында 1 саат ыйлап берди. 1 саат ыйлап турду, мен карап эмне кылып жардам беришимди билем. Эже мен сизди түз эфирге алып чыгайынчы дедим. Түз эфирде айтып коюңузчу, ошол соттарда айтып коюңузчу десем, ошо баламан коркуп атам, баламды бирдеке кылышып коюшпасын, мен деген эмне кылсам дейт. Андан көрө анда юрист менен сүйлөшүңүз, анан кийин деген эме омбудсменге алып бардым. Омбудсменге алып барып, анан кийин ошол жактан арыз жазды, эмне кылды. Иши кылса мен колуман келгенди жасап жардам бердим. Анан телефон чалды, дагы 2-3 күндө байланышалы деди. Мага бере турган тыйыны жок, адвокатка бере турган тыйыны жок. Ушундай бир байкуш эже экен. Эже эмеске жөн эле жардам берем деди. Жөн эле жардам берем деди. Омбудсменге алып бардым, юристке алып кирдим. Эмне кылсын, жол жобосун көрсөтүп бергилечи. Ушундай болуп атыптыр. Мен юрист эмесмин, мен маселени башоту менен кирген жокмун, мен эметкен жокмун, сүйлөшкөн жокмун. Мен бирдеке кылып жардам бергилечи деп жеткирип таштап койдук ошол жака. Чыккандан мага телефон чалды. Эже 2-3 күндө деген дагы жолу калдаган. Анан мага документтериңизди алып келсеңиз, мен дагы өзүмдүн билгенимди айтайын сизге дедим. Достор, бул окуяны эмнеге айтып атам? Дүйшөн Торокулов менен жанагы азыр СИЗОдо отурган Бакыттын ортосунда кандай айырма бар? Эмне үчүн Бакытты жалгыз атасы жок да. Эжеси инвалид. Апасы нан сатат. Нан сатып оокат кылат. Эмне үчүн жалгыз үй бүлөсүн баккан жалгыз эркек катары аны эмне үчүн үй камагына чыгарган жок? Эмне үчүн аны деген каратып туруп жанагы арыз жазгандар биз бул баланы тааныбайбыз, бул баланы көргөн эмеспиз эч качан десе дагы болбой 7 жылга кесип атат. Эмне үчүн? Апасы нан саткан үчүнбү? 300 миң сомду төлөй албагандыгы үчүнбү? 500 миң сом бере албагандыгы үчүнбү? Тергөөчүнүн чөнтөгүнө тыйын сала албагандыгы үчүн ушундай болуп 7 жылга кетип атабы? Бул байкуш экен да. Эмне үчүн деген Дүйшөн Торокулов деген эме тиги апасын тиги баккан жалгыз уул экен дагы. Анан үй камагына чыгып жогорку кеңешке барып отурат. Немеге конституцияга добуш берип. Айырмасы эмнеде? Депутатка дагы, Бакытка дагы, мага дагы, Чынар эжеге дагы мыйзам тегиз бирдей болуш керек да. Керек болсо президентке дагы мыйзам бирдей болуш керек. Эмне үчүн деген Дүйшөн Торокулов эмнеси менен артык Бакыттан? Эмнеси менен эмерак, бийигирак, эмнеси менен? Мен ушул эмеге аябай жаным кашайып атат да. 1 саат ыйлап турду мен алдында. Энеси 1 саат ыйлап турду. Эфирге чыгарайын десем, эфирден коркот. Мен эфирге чыксам, элге тарап кетсе, менин баламды СИЗОдо бирдеке кылып коюшсачы дейт. 26-га чыгыптыр баласы. 22 жашында камалып кеткен экен, 4 жыл отуруп чыгыптыр. Анан кийин кайра дагы камалып атпайбы? Кокусу эле бир жерден эле ушул баягы эптеп-септеп, бир камалган баланы эптеп-септеп эметип,
эмеге тергөөгө киргизип, анан кийин деген аны кылмышкер катары көрсөтүп, милициялар, прокуратуралар планды толтуруш керек окшойт да. План. Буларга план керек. Бир соттолду болду бүттү, эми бунусун дагы соттой бериш керек да. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Алтынбек Сулаймановго жетсин, Дүйшөн Төрөкуловго жетсин, президенти Садыр Жапаровго жетсин, башкы прокурор Зулушевго жетсин. Прокурорлор иштебей атат. Милициядагы, ровуду дагы тергөөчүлөр иштебей атат. Иштесе дагы эптеп септеп чөнтөгүн толтура турган болушу атат. Ал деген жаңылык эмес, бул жалгыз мен көргөн жокмун аны. Элдин баары эле көрүп баштан өтүп атат. Керек болсо адвокаттар алдап кетип атат, жанагы байкуштарды. Юридикалык биздин сабатыбыз жок да. Биздин юридикалык сабатыбыз жок. Ошондон пайдаланып, адвокаты да алдап кетет, жеп кетет, тергөөчүсү дагы жеп кетет, прокурор дагы пайдаланат, соту вообще эле 300 миң, 500 миң миллиондорду, долларларды алып алып, тымпыйышып, адамдын тагдырын бузуп атышат. Абийир сотунан корккулачы. Абийир сотунан корккулачы болуп тур деген президенттен, соттон, камалып кеткенден, куру дооматтан коркпосоңор, Абийир сотунан корккулачы, Кудайдан корккулачы. Кудайга барганда суроо берет го Кудай. Сурак болот го кадимкидей. Ошондо коркпойсуңарбы? Мондай болгон учурда сен монда отуруп эме тагдырын сындыргансың десе, ошол Кудайдын алдына барганда сурактан корккулачы, жок дегенде. Эртең бүрсүгүнү эмне болорун эч ким билбейт. Качан өлөрүбүздү эч ким билбейт. Ошол сурактан корккулачы. Кудайга ишенип жашаш керек го. Кудайга сыйынып, Кудайдан үмүт этип жашашыбыз керек го. Байкуштун баласы 7 жылга кесилип кетти. 4 жыл отуруп чыгып, кайра дагы 7 жылга кесилип кетти. Эмне үчүн Дүйшөн Төрөкулов жогорку кеңеште отурат? Эмне үчүн? Анын деген күнөөлөрү далилден, мондай кызыл китептеринен бери мынтип. Дагы керек болсо мына Чынар эже өзү айтып атат. Ошко чейин барып деген заводду кайра өткөрүп беребиз, дарстыны кылып, белек катары өткөрүп беребиз дегенге чейин барып тур да, эми кайра аркага кетип калыптыр. Бизде мыйзам иштебейт. Мыйзам жалгыз карапайым колунда жок байкуш 300 миң, 200 миң, 500 миң сом бере албагандарга иштейт. Депутаттарга, башкаларга иштебейт. Башкалар деген кааласа үй камагына чыгып кетет. Бир майып отурат эже СИЗОдо. Укугу тебеленип, майып катары укугу тебеленип атат. Жаран катары укугу тебеленип атат. Башкы прокуратура эчтеке кылбай отурат. Эч нерсе кылбай отурат. Буга кандай деп эме койсок болот билбейм, түшүнбөй калдым мен азыр. Баягы ыйлаган эле эл, жана 30 жылда сазга баткан, тамырлашып кеткен, коррупциянын артынан жабырланган эл, ыйлаган эл, кордолгон эл, баягы эле эл дагы ыйлап атат да. Жаңы бийлик келди. Болду эми жаңы бийлик келгенден кийин жаңыча жашашыбыз керек болчу го биз. Эмне үчүн? Мына ошол эле Жапаровдон суранып кетем, ошол эле Ташиевден, ошол эле Зулушевдон суранып кетем. Эмне үчүн ошол коррупциянын тамырын кеспей атасыңар? Башын ырытып атасыңар, тамыры каякта калды? Тамыр ошол эле сотрудниктерди бошотуп салбайсыңар жумуштан. Мына эл мага түз эфирге келген ар бир жаранга айтам. Ким сизди капа кылды, ким сиздин укуңузду тебеледи, ким мыйзамсыз иштерди аткарды, баардын фамилиясын айткыла деп. Мына менин эфирмен фамилиялары кетип атат. Прокурордун фамилиясы, тергөөчүнүн фамилиясы, соттордун фамилиялары, адвокаттардын фамилиялары кетип атат. Демек ушулар мыйзам бузганда, эгер адам мага ыйлап келип аткан болсо. Анан кийин деген экинчи тараптуу ук деп диванда отуруп кыйын боло бербейли, экинчи тарапты укпайм мен. Себеби дегенде чындыкты мен деген элге чындыкты болгон айтып коем деп ким келет? Чындык тарапта болгон адам келет. Өзүнүн чындыгы бар адам келет магачы. Мен тажадым алтынай түз эфирге чыгып туруп элге жеткирип койчу ушул өнүмдү деп чындык издегендер келет. Кара ниеттер, кылмышты кылгандар мени издеп келбейт. Алар качат наоборот менден. Кайра мен деген экинчи тарапсыңар силер, давайте чыккыламага да чындыгыңар барбы деп, баланс болсун деп чалып айтсаң келбейт, качат. Экинчи тарап качат. Келбейт. Мына келбей койду, качып. Прокурор дагы келбей койду, башкы прокуратура дагы. Мен өзүм далилдеп бардым го, далилдеп прокурорго бардым, сотко бардым, даже соттогу запистерди алдым. Ой, келбейт. Азыр мисалы Төрөкуловду чакырсаңыз, алтынай келбейт. Себеби ал өзүнүн жүзүн ачып, уялбай туруп кыйшалаңдап туруп, мени жалган жабанлап эле коюп койду дейт. Ал жалган жаласы менен атамдын кошунасы беле, жалган эмени койгондой. Ооба. Бир 5 класстагы 5 жашар баланын да сөзүн сүйлөгөн жок ошол жердечи. Деңгээли болсо сүйлөйт. Деңгээли ошол экен го. Чимкирик парламенттин депутаты кандай болмок? Чимкирик мен найразымын.
Дүйшөн Төрөкуловго кайрылып кетейин. Ушул түз эфир ушул баягы СИЗОдон, УКМКнын СИЗОсуна түз эле жогорку кеңештин жыйындар залына барып отуруп алып каткырып ха-ха-хи-хи тепкен Дүйшөн Төрөкуловго кайрылып коеюн. Сиздин да чындыгыңыз бар болуш керек, эгерде коркпосоңуз түз эфирден. Эгерде деген сизге Чынара Жамгырчиева эже, Варис Абдуллаев байке жалган жалаа менен арыз жазып сизди каматкан болсо, анда келип чындыгыңызды айтып кеттиңиз. Бирок мен сиз менен жалгыз жолугушпайм. Анан анча мынча кара пара адамдарыңызды жөнөтпөңүз. Мен сизден коркпойм, жалгыз Кудайдан корком. Мен сиз менен ушул Варис Абдуллаев, Чынара Жамгырчиева эжелер менен маңдайыңарга отуруп алып жолугам. Силер менен жалгыз жолукпайм. Эки тарапты жолуктуруп түз эфирде элдин алдында чындыкты айтабыз. Чынара эженин колунда документтерди айтабыз. Дүйшөн Төрөкуловдун колунда документтерди көтөрүп келсин. Мен сизди түз эфирге чакырам. Мына Алтынай бир эле жакты угасың, экинчи жакты укпайсың дегендерге айтып коеюн. Мен чакырып атамын. Келсин. Бирок мен жалгыз отуруп алып андан интервью албаймын. Ушул Чынара эже менен Варис Абдуллаев заводдун кожоюнунун маңдайында отуруп алып, эки тарапты түз эфирге мен ортосунда медиатор болуп түз эфирге алып чыгам. Ошондо Дүйшөн Төрөкулов өзү келип чындыгын айтып кетсин. Эгерде чындыгы болсо, эгерде элдин сөзүнөн коркпосо, Абийир сотунан коркпой мен аппакмын десе, анда келсин. Түз эфир ушу менен аяктады. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бөлүшкөндөрүңүз үчүн дагы чоң рахмат. Чындык үчүн мени менен бирге болуңуздар. Чындык үчүн деген таратып бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар. Жардам бериңиздер, сиздерден суранам. Ошол ысымдар аталган Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, Камчыбек Ташиев, президенти Садыр Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушевтерге жетсин. Ошол эле тергөөчү, ошол эле адвокат, ошол эле УКМКдагы жанагындай мыйзамсыз иштерге барган тергөөчүлөргө, жанагы начальниктерге, тергөөнүн башчыларына жетсин. Себеби дегенде мен ошолор үчүн кайрылып атам. Чынара эже ошолор үчүн кайрылганы келди. Элге жеткирели, үнүбүздү эл аркылуу бийликке жетсин деп биз ошон үчүн түз эфирге чыгып атабыз. Чоң рахмат.